Жардырууга даярсыңарбы? Жардырууга даярбыз. Мен 5-тен 1-ге чейин санайм, ошондо жардырасыңар. 5, 4, 3, 2, 1, жардыргыла. Buyursam nami başlandı. Kuruluş техникасы ишке кирилишти. Кадамжайда магистралдык канал куруу үчүн тоо тектери жардырылды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен облусуна жумушчу сапарынын алкагында Кадамжай шаарындагы Алга Кадам участогунда магистралдык каналдын курулушунун башталышы менен таанышты. Маалыматка караганда, каналдын жолун өткөрүү үчүн тоо тектери жардырылган. Каналдын курулушу 4200 гектар жерди сугат суусу менен камсыздоого мүмкүндүк берет. Ирригациялык объектинин узундугу 27,8 чакырымды түзөт. Ал эми долбоордун болжолдуу наркы 634,2 миллион сом. Жапаров белгилегендей, өткөн жылдан тарта жалпы республика боюнча ирригациялык тутумду жакшыртуу боюнча масштабтуу иштер жүрүүдө. Бул максатка 1 миллиард сом бөлүнгөн. Сиздер чоң жана уникалдуу долбоорду баштап, жарандык демилгеңиздерди көрсөтүп, аймактын инфраструктурасын өнүктүрүүгө салым кошуп жатасыздар. Албетте министрлер кабинети мындай долбоорлорду колдоого даяр. Биз республика боюнча 30 чакан ГЭС курууну пландап жатабыз. Суу ресурстарын жана күн энергиясын натыйжалуу пайдаланып, ошондой эле тамчылатып сугаруу системасын киргизебиз. Мындан тышкары, Камбар Ата 1 ГЭСинин курулушун баштайбыз, деди Жапаров. Долбоорду ишке ашыруу жарымы Алга Кадам коомдук бирикменин, жарымы республикалык бюджеттин эсебинен каржыланат. Иш сапарынын алкагында Акылбек Жапаров Кадамжай районунун Пүлгөн айылындагы магистралдык каналды да көрүп чыкты. Узундугу 2450 метр келген магистралдык канал 400 гектардан ашык жерди жана малина өстүргөн дыйкандарды суу менен камсыз кылат. Биринчиден, урматтуу биздин президент Садыр Нуркожоевичтен баарыңыздарга ысык салам. Мына сиздер айтып жүрдүңүздөр эле, ушу Баткенде министрлер аз экен, же жок экен, депутаттар аз экен деп атканда, президент мен Баткендин министри дагы, депутаты дагы ушу Баткендик болом деп өзүн айтып, табыштап, анан ушундай чоң долбоорлорду колдош керек деп, мына өкмөт ушу каналдын эң кыйын болуп аткан 4 туннелин ошого сууну жеткизип беришин өзүбүздүн мойнубузга алып атабыз. 1 миллиард сомго чейин керек деп атат. Быйыл бир тең акчасын берсек, эмдиги жылы теңин берип, сиздер өзүңүздөр чыгара турган тыйынтыпырыңыздарды дагы эффективдүү колдонуп, сууну жеткизип алсаңыздар деген ниет менен сиздерге келип атабыз. Мына азыр көрүп келдим, өйдө жакты 350 гектарга татнакай суу чыгарып алышкан экен. Малиналардын баарын Польшаныкындай кылып эле тыпыйтып, тизип, Асанбайга дагы айтып атам, бул жерден колунда жок, ушундай оор шартта жашап аткан үй бүлөлөр болсо, бизге бериңиз деп атам. Бир 100 киши болобу, ошонун акчасын биз өзүбүз төлөп турайлы. Силерде алар калып калбасын, анан жери жок, эчтекеси жок. Биз мына Камбар Ата 1ди баштап атабыз. Аны менен чогуу кичи ГЭСтерди бир 30ту курайлы деп атабыз. Анан күндүн нуру менен мына ушул жерлерге азыр эми Асанбайды алакты кылбайын деп атам. Бул күндүн нуру менен дагы электр булагын ала турган технологиялар келип атат. Биз силердин айылдарга, силердин ушу болуп аткан жерлериңерге ошондой технологиялардан да биз жардам беребиз. Мына суу тамчылата турган технологиялар боюнча дагы бөлөк өлкөлөрдөн грант алсак да, кредит алсак да жардам беребиз. Силер да ушу жанагы тамчылатып, дагы жакшы Польшадан көчөттөрдү алып келгенге дагы жардам берели. Айтор бүт кыргыз элине мындай көрсөтө турган, пример боло турган бир жакшынакай коом түзүп алайлы сиздер менен чогуу. Анан элдер менен чогуу астыга кете беребиз. Ошон үчүн баардыгыңыздарга президенттен да, кыргыз өкмөтүнүн атынан дагы чоң ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер.